Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Ороз айында кичине чарчап атабыз баарыбыз. Регламент боюнча мыйзамда өтө калың мыйзам, 40ка жакын депутат өзүнүн сунушун берип туруп, ошонун ичинде мен да сунуш бергем. Менин коллегам Түмөнбаев да сунуш берген. Анан көчө күнү Түмөнбаевди билбейм, мени Анарада эле болуп калдың. Мен Анара эмесмин дегенде эле болдуң. Анан мындай, анан тигиндей, пактакор, жүн койгуч, кошоматчы дегеле атабаган сөзү калган жок да таң аткага чейинчи. Ой, мен антип айткан жокмун, аягында нан урсун дедиргенге чейин барыштычы. Бул коом экен, айла жок. Марлен Абдурахманович ал жерден кичине өзү да азыр 11-де айтат го, айтат. Мен аны атайын жасады деп айта албайм. Эми кантип эле жогорку кеңеш отчетун өкмөттүн уга албайт? Анан мен ошол сөздөрдү кантип айтабыз? Биздин берген нерсе башка. Анан регламентке келгенде айтам, урматтуу төрага өтө өкүнүчтүү. Комитеттин отделдери Адахан Кимсанбаевич туура айтат. Биздин ордубузга чечим чыгарып калыптыр. Өтө өкүнүчтүү. Берген кагазды окубайт даже. Жөн эле бул жарабайт деп эле тээп атат. Анда биз мыйзам чыгаар укугун жогорку кеңештин аппаратынын ошол комитетине берип коелу анда. Кичине окуп койбойсуңарбы, кичине окуш керек да, эмне деп атат бул деп кызыгып. Бул биринчиси, экинчиси. Эми акыркы убакта ар ким өзүнүн оюн айтып атат. Раматтылык Баатыр атабыз Турдак Нусубалиевич ушул ак үйдү салып атканда, ой эмнеге муну салып атасың, эски эле зданияда отура бербейсиң деп бирөө айтты экен. Эмнеге исторический музейди салып атасың, эмнеге Агропромду салып атасың деп бирөө айтты болду экен. Азыр президентти тутуп салмай болдук, тигин эмне салып атасың депчи. Эми кээ бир нерсе Кошколо. Мен журналистмин дейт кээ бири. Алар уже журналист эмес. Алар саясий партияга мүчө болгон. 7-чи чакыртылыштын депутаттыгына кандидат болгон. Уже ал журналистикадан чыгып саясатчы болгон. Ал саясатчы деп эсептеш керек. Ал саясий кызыкчылык менен бийликке оппонент ал балдар. Алар уже журналист эмес. Ошон үчүн өкмөт да буга жооп бериш керек такырын. Анан биз ушул нерселерди айтсак эле, Түмөнбаев менен Төлөбаев пактакор, анан кошоматчы пикирди эгер линчевать эте турган болсоңор, Конституциядагы 78-чи берени алып салганда, анда жогорку кеңеш дудук болуп отуруп берели анда. Рахмат. Рахмат. 3-чү